Salam достор, бүгүнкү башта өтө турган темабыз бул мурдакы сабакта if else дегенди өткөн болчубуз. Мунун ортосунда азыр мисалы биз акыркы жолу бул теманы өткөнбүз да if э, эгер деген. Эгерде же эгер кыргыз тилинде. Бүгүнкү өтө турган тема бул м, else жана else if statementтерин өтөбүз. Ортосунда мисалы толтура логический операциялар бар. Чоң же кичине, кичине же чоң, барабар болсо жана ушундай. Буларды андан кийинкисинде өтөбүз. Анда бүгүн else деген темага кайрылып өтөлү. Introducing else statements. Мисалы кыргыз тилинде бар го бул эгерде деген сөзү, эгер ал эми деген бар, же болбосо, мындайча айтканда. When a condition for an if statement is true, the block of the following code is executed. What about when the condition is false? Normally, nothing would happen with else statement. With an else statement, an alternate block of code can be executed. Мындайча айтканда, эгер деп туруп бир эмне кылабыз, салыштыруу жасап, анан деген да, мындайча айтканда, эгер бул туура эмес болсо, анда мынуну жаса деген мааниде болот. Бул жерде мисалы эгерде койгон condition салыштырма же болбосо шарт, койгон шарт качан эгер деген if statementибиз, if деген эгер туура болсо, ошол if statemenттин ичиндеги код мындайча айтканда жүрөт дейт, иштелет. Ал эми дейт, эгер ошол шарт туура эмес болуп калсачы дейт, коюлган шарт. Анда дейт, normally nothing would happen. Мындайча айтканда эч нерсе болбойт. Ал эми else мындайча айтканда же болбосо деген стейтмент бар экен, кыргыз тилинде же болбосо else. Бул альтернативный блок. Альтернативный варианттарыбыз болот экен да, мындайча айтканда. Ошол альтернативный код иштетилет дейт. Мисалы, эгер нам деген бул бир сан. Эгер сан 10дон чоң болсо, анда эмне дейт? Сан, мындайча айтканда, 10дон чоң экен дегенди кайтарып бер дейт. Ал эми, эгерде бул сан 10дон чоң эмес болсо, мындайча айтканда кичине болсо, else деген бул, мындайча айтканда, ал эми андай болбосо дейт, return 10 or less. Демек 10 жана 10дон кичине экен деп кайтарып бер деп атабыз. Бул жерде мисал бериптир. Combine the if statements into a single if else statement. Бул жерде бир функция бар экен, test else дейт. Else'ти тест кылып көр дейт. Бир val деген value. Мындайча айтканда маани берилет экен, же бир аргумент. Бул val эгер 5тен чоң болсо, анда result деген бул жерде эмне жергиликтүү бир өзгөрмө, бош өзгөрмө коюштур. Ушул result bigger than 5. Кечиресиңер. Результаты 5тен чоң деп берет экен. Ушул результаттын ичине сактайт экенбиз 5тен чоң дегенде. Эгер ушул берилген аргумент 5тен чоң болсо. Андан кийин бул бүттүбү, андан кийин кайра дагы текшеребиз. If эгерде ошол берилген value 5тен кичине болсо, же 5ке барабар болсо, бул кичине же барабар деген мааниде, буга дагы токтолобуз кийин. Анда результат
result деген өзгөрмөнүн ичине 5 же кичине деген сүйлөмдү сакта деп атат. Анан аягында return the result деп айтканда ушул результатты жанагы өзгөрмөнү бизге кайтарып бер дейт. Биз бул жака эмне дейт? Мынау дейт көргөн мисалдагы if else statementтерди if else ге өзгөрткүлө дейт. Анда эмне кылат экенбиз? Эгер сан 5тен чоң болсо, анда эмне bigger than 5, 5тен чоң деп кайтарып, мунун ичине сактайт экенбиз результат деген, result деген өзгөрмөгө. Анда эгер болбосо, анда биз бул жака жөн эле else деп жазабыз. Else'ге достор эч кандай шарт жазылбайт бул жака. Жөн эле өчүрүп коебуз. Бул жака мындай кылып туруп, негизи мондай жазылат. Коддордо ушундай көрөсүңөр. Эгер бизге берилген сан 5тен чоң болсо, анда результаттын ичине 5тен чоң деп сактайбыз сүйлөмдү. Же болбосо, андай эмес болсо, анда биз 5ке барабар же 5тен кичине деп сактайт экенбиз. Болду. Эгер муну ран кыла турган болсок, баарын өттү, туура экен кодубуз. Ошого дагы бир мисалды жазып көрөлү бул жака, достор. Эмне дейли? Let жанагында биз светофорду жазып аткан болчубуз, let азыркы түс дейли. Бул светофордун түсүн жазабыз бул жака. Мисалы бул жерге азыр сары деп коеюн. Анан бул жака if жазабыз. If түс азыркы түс барабар эмне экен? Сары. Бул барабарды өтө элекпиз, достор. Бул дегени мисалы мондай жазганда биз эмне? Let азыркы түс деп туруп, сары дегенди могул азыркы түс деген өзгөрмөгө сактап атабыз. Бул мааниси, буга сакталган маалымат. Ал эми 3 барабар символун койгондо бул текшерип атат. Кааласак экөөнү эле коюп туралы бул жерге. Бул эмне кылат экен? Ушул текшерет экен. Азыркы түс деген сарыга барабарбы же жокпу деп турат да, мындайча айтканда. Бул жака биринчи жашыл дейбиз. Эгер азыркы түс жашыл болсо, анда эмне? Return жашыл түс айдай бериңиз. Машиналарга гана жазып туралы азырынча бул кодду, жана бул жерде биз эмне кылат экенбиз? Так. Азыркы түс жашыл болсо, анда жашыл түс айдай бериңиз дейбиз. Ал эми азыркы түс сары болсо, бул жака сары түс достор, бул жака дагы бир нерсе унутуп калдык. Let статус деп коелу. Кандай статус берилет экен бул жака мисалы? Мындай азырынча пустой, бош эле бир статус деген өзгөрмө чыгарып койдук. Эмне кылат экенбиз? Биз азыр статус барабар дейбиз. Бул жака деле статус барабар. Ал эми бул жака деле эмне? Статус барабар. Сары түс токтогонго даярданыңыз. Ал эми жашыл түс, кызыл болсо, анда бул жака эмне дейт экенбиз? Кызыл түс токтоңуз, Ал эми бул жака console checkit log эмне дейбиз? Статус эмне кылыш керек экен, айдоочу токтош керекпи же айдаш керекпи, эмне кылыш керек? Так, окей. Биз сары түс дедик. Не деди? Бул жерге келди. Биринчи азыркы түс деген өзгөрмөнү тапты. Мунун ичинде сары турат. Жашылга барабарбы? Жашылга барабар эмес. Демек, бул блоктогу код жүргүзүлбөйт, иштетилбейт. Эч мааниси жок.
Эгерде азыркы түс сары болсо, бул жерде, анда эмне? Статуска биз сары түс токтогонго даярданыңыз деп ичине бир сүйлөмдү сактап атабыз. Эгерде азыркы түс кызыл болсо, анда статустун ичине кызыл түс токтоңуз дегенди сактап атабыз, Бул жакта ошол статустун ичинде эмне болсо ошону чыгарып атабыз. Ошол достор. Ал эми мисалы бул жакта биз сары эмес, эмне дейли? Жашыл деп көрөлү анда. Бул жака эмне? Жашыл түс, айдай бериңиз деп чыкты. Ал эми бул жака кызыл болсо, не? Кызыл түс токтоңуз деп атат. Эми ушуну достор силер менен не кылат экенбиз? Бул жерде else if деген теманы өткөндөн кийин ушуну башкача жазып чыксак болот экен. Азырынча биз муну комментке алып туралы, силер менен башка мисал өтөбүз. Let берилген сан. Берилген сан эмне дейли? 5 болсун. Эгер ушул санды, мисалы, таксанбы же жупсанбы? Ошону табайлы, бир сандын так экенин кандай билет экенбиз? Англис тилинде бул odd, кыргызчага которгондо таксан. Even бул жупсан. Мындайча айтканда, таксандарды, таксандар деген бул 2-ге бөлүнгөндө remainder калдык. Калган калдык. Odd numbers деп коет англис тилинде. Odd number, ал эми even number. Odd number, even number. Odd number деген бул таксан. 2-ге бөлүнгөндө сөзсүз калдык калат. Жана ал нөлдөн чоң. Окей? Ал эми жупсан болсо 2-ге бөлүнгөндө калдык 0 болот. Мындайча айтканда калдык калбайт. Мисалы, берилген сандын калдыгы барбы, жок экенби? Муну кандай тактайт экенбиз? Мисалы, берилген сан модуло деген нерсени төлө модулус деп коет. Модулус бул модуло же болбосо модулус. Бул эмне кылат экен? Кыргыз тилинде калдыкты эсептейт. Эки санды бири-бирине бөлгөндөн кийин калган калдыкты бул модуло менен чыгарсак болот экен англис тилин программированияда. Бул символу процент. Мисалы, 5-ти 2-ге бөлгөндө англис программированияда мисалы 5 бөлүнгөн 2. Муну кандай жазат экенбиз программированияда? 5 бөлүнгөн 2. Кадимки эле ошол математикада бар эмне? 2,5. Же болбосо калдык 5 2-ге качан так бөлүнөт? Мисалы, 2-ни 2 жолу көбөйтсөк бул эмне? 4 болот экен. Андан кийин 5 керек да бизге. 1-ди кошуп койсок, же болбосо 5-тен 4-тү алып салсак, 1 калдык калып атат. 1 калдык калат. Анан ушул 1 калдыкты программированияда мына проценттин символу же болбосо модулу менен
модулус менен алсак болот экен. 5 модулус 2 десек, барабар 1 болот. 1 бул 5-ти 2-ге бөлгөндөн кийинки калган калдык. Окей? Ошол калдыкты биз не модулустун жардамы менен табат экенбиз. Анда ушул мисалды не кылабыз? 2. Эгер берилген сандын 2-ге бөлгөнүбүздөн кийин калган калдыгы, бул жака достор биринчи ушул мисалды жазып чыгарып көрөлү. Console check it log деп туруп 5 модулус 2 десем канча чыгат экен, Мындайча айтканда, бул жака 5 деп эле берилген санды көрөлү. Берилген санды 2-ге бөлгөндө, берилген санды 2-ге бөлгөндө калган калдык дейли. Ушул калган калдык канча экенин көрөлү, достор. Берилген сан азырынча 5, а мындан калган калдык азыр 1 болот. Бул жерде мен силерге көргөздүм. 5-ти 2-ге бөлгөнүбүздө 2,5 болот негизи, а бирок калган калдыгыны эсептей турган болсок, бул не 1 болот экен. Себеби 5-ти 2-ге бөлүш үчүн биз аны эң көп 2 эле жолу көбөйтсөк болот, ал 4-кө барабар болот. А 5 минус 4 бул 1 калат экен, Мына. Берилген санды 2-ге бөлгөндө калган калдык 1. Мына, ошону бул жакта чыгардык, Кана, анда бул жерде ушуну көрөлү. Так. Эгер берилген санды 2-ге бөлгөнүбүздө калган калдык 1-ге барабар болсо, же болбосо берилген санды 2-ге бөлгөнүбүздө калдыгы 0 калса, анда бул эмне? Жуп сан болот экен, Console check it log берилген сан бул жуп сан дейбиз. Ал эми эгерде бөлүнгөндө 0-го барабар эмес болсо, анда бул console check it log не? Берилген сан так сан. Берилген сан бул не? Бул так сан деп туруп чыгарып коебуз. Болду. Мына ушуну көрөлү. Бул жакта мына берилген сан бул так сан. Эмнеге? Себеби 5-ти 2-ге бөлгөнүбүздө калдык 0 эмес, 1 болот. Мындайча айтканда 0-го барабар эмес. Ал эми берилген санды 4 кылып көрөлү. Калган калдык эмне болот? 4-ти 2-ге бөлгөнүбүздө бул 2 болот. Калдыгы 0 болот экен, Берилген сан бул жуп сан. Туура, жуп сан, себеби 4 бул жуп сан. 6 берилген сан бул жуп сан деп чыгат. Жуп. Ал эми эмне? 11228. Берилген сан бул жуп сан. А 27 кылсакчы, достор. Эмне болот? 11226. 11226-га чейин барат экен, андан кийин 1 калдык калып калат экен. 11226-ны көрөлү. Мына, бул жуп сан деп чыгат кайра эле. Берилген сан бул жуп сан. Ал эми 7 боло турган болсо, так сан деп чыгат. Берилген сан бул так сан. Себеби 7-ни эч качан 2-ге так бөлө албайбыз. Толук бөлө албайбыз, мындайча айтканда. Ошол достор, бул else деген, эгер могул биринчи шарт туура эмес болсо, анда бул else ошонун бул шарттын карама каршысы else'тен чыгат экен. Дагы бир мисал.
Hmm. Эм, айдоо эмне? Эм, Мисалы адамдын жашы 18 жаштан жогорусуна право берилет Кыргызстанда. Бизде мындайча айтканда ошону бул жака жазалы. Э, Жаш жашы жаш деп коелу. Жаш 19. If эгерде жаш 19 18ден 18 жана андан чоң болсо, 18ге барабар же чоң деген мааниде келет. Жаш оң жагында сол жагында келет да, көрүп атасыңар. Эгер муну тетириз жаза турган болсок, кандай кылат экенбиз? Муну алып туруп эле өчүрүп, бул жака коюп, эгер жаш мына 18ден чоң же 18ге барабар болсо деп туруп, сиз не дейт экенбиз? Так, бул жакта эмне ката болуп атат? Ага. Окей. Э, Дагы бир нерсени адаштырдым бул жерде. Жаш 18ден чоң же барабар болсо, анда эмне дейт экенбиз? Кош келдиңиз. Сиз айдоочулук күбөлүк алсаңыз болот деп туруп, эгерде жашы 18ден кичине болсо, анда else console check it log, же болбосо могул жашын эсептейли. Биринчи, канча жыл керек дейли. Ошол жаш минус 18 тетири жазып коелу ушуну. 18 минус жаш. 18ден канча жаш кичине? Мындайча айтканда, дагы деп туруп, бул жака канча жыл керек? Дагы мисалы 2 жыл дейли, 16 жашта болсо, дагы 2 жылдан кийин келип айдоочулук күбөлүгүнө тапшырсаңыз болот деп туруп, бул жака мындай жазып көрөлү достор. Азыр 19 болгон үчүн кош келдиңиз, сиз айдоочулук күбөлүк алсаңыз болот деген чыгат азыр. Кечиресиңер достор, мына бул жака чыгардык. Мына жаш 19да экен, не дейт? Кош келдиңиз, сиз айдоочулук күбөлүк алсаңыз болот деп туруп чыгарып койдук. Эми бул жерде 19 болсо эле берип койбойбуз күбөлүктү. Экзамен тапшырыш керек, айдоо экзамен тапшырыш керек, кагазда тест тапшырыш керек, же компьютерде болсун, ушулардан кийин гана берсек болот экен адамга эмени, айдоочулук күбөлүгүн. Же болбосо мына бул жака жашы 16да болуп келди, 16 жашка эмне берилбейт экен? Айдоочулук күбөлүгү. Ошондо 18ден чыгарып салабыз. 18ден 16 чыгарсак 2 калат экен, Дагы 2 жылдан кийин келип айдоочулук күбөлүгүнө тапшырсаңыз болот деп чыгарабыз. Дагы 2 жылдан кийин келип айдоочулук күбөлүгүнө тапшырсаңыз болот. Бул жерге кичине бир өзгөрмө жаздык. Ошол өзгөрмөнүн ичине канча жыл керек экенин сактап койдук, болду. Ошол достор. Анан
Бул жерде if'тин эгерде деген ушул стейтменттин ичине дагы жазсак болот экен. Ал кандай болот деп ойлошуңар мүмкүн. Мисалы, эгерде биз бул жерде биринчи бир эмес, эки үч шартыбыз болсун деп ойлойлу. Мисалы, айдоочуга качан күбөлүк берсек болот, мындайча айтканда, ушуну эле тактап көрөлү. Айдоочу мисалы жашы 18-ден жогору болсун жана эмне кылалы, жашы 18-ден жогору болсун, бирок буга чейин мисалы көзүнүн зрениясын текшериш керек. Жашы 18-ден өттү, бирок көзүнүн зрениясын текшерсе, зрениясы адамдын көрүүсү алысты көрө албаса, алысты көрө албай туруп очкиси жок болсо, көз айнеги жок болсо, анда бул адамга айдаса болбойт экен. Ошону мисалы текшерели бул жакта. Жашы 18-ден жогору, окей, анда текшерип атабыз, жашы 18-ден жогору. Жана ошол эле учурда ичине дагы if statement жазып атабыз. Көрүү проблемасы барбы же жок? Көрүү проблема эле деп коелу. Бул жака эмне? Бул жерде дагы бир өзгөрмө эмне кылабыз? Көрүү проблемасы, мисалы, false, мындайча айтканда, жок. Көзү жакшы көрөт. Көрүү проблема барбы? Кечиресиңер достор, мындай кыргыз тилинде бир аз эме болуп калат экен. Башкача болуп кандай жазылат билбейм, бирок ынтип жазып туралы. Көзүндү мындайча айтканда адам алысты көрө албай калса, ал эми ошо алысты көрө албаса деле очки такпаса, анда бул адамга права бере албайбыз. Неге? Зрение текшергенде экзаменде өтпөй калат бул адам. Мисалы, көрүү проблема барбы деген true болсо, анда биз эмне кылат экенбиз? Бул дегени көзүндө проблемасы бар. Не дейбиз бул жерге? Console check it log. Кош келдиңиз деп туруп жаңы линияга сиздин жашыңыз толук жетет, бирок тилекке каршы көзүңүздү докторго көрсөтүңүз. Капа болбойсуңар, бул жерде бир аз каалагандай жазсаңар болот. Көзүңүздү докторго көргөзүңүз. Көз айнек менен кайрылып, көз айнек алып келиңиз деп коелу. Көз айнек алгандан кийин анан келсине докторго барып, көзүн көргөзүп, анан кайра келишсин, мисалы. Ал эми ушунун эле ичинде турабыз достор. Мына else астына түшүрүп турайын. Else бул жака түшүп турсун. Бул биз дагы эле if statemenттин ичинде жүрөбүз, көрдүңөрбү? Бул эмне? Башка бир if statemenттин ичине башка жаңы if statementтерди жазсак болот экен. Эгерде мону өчүрүп салайын толугу менен эле. Биринчи эмне кылдык? Жашын текшердик. 18-ден жогору, окей. Анда эмне? Көзүн проблемасы барбы, жокпу, ошону текшерели. Эгер көзүн проблемасы туура болсо, же болбосо true, ооба, бар, мындайча айтканда. Көзүн проблемасы бар болсо, анда кечиресиз, сизге биз права бере албайбыз.
ушуну эле копировать этип астына түшүрөбүз. Ал эми көзүндө проблемасы жок болсо, анда эмне? Else. Муну else'дин ичине жазабыз. Бул жака макул кыла берсин. Else, эгер көзүнүн проблемасы жок болсо дегени бул кош келдиңиз, сиздин жашыңыз толук жетет жана толук жетет экзамен тапшырсаңыз болот. Эми жашы эмне дейли? 19 жашта. Бул эмне? Биринчи категорияга кирет. Жашы 18-ден жогору, жашы 19-да макул. Анан көзүнүн проблемасы барбы? Көрүү проблема барбы? Бул false. Мындайча айтканда, көрүү проблемасы жок. Бул адам эмне кылат экенбиз? Жашы жетет, кош келдиңиз, сиздин жашыңыз толук жетет, экзамен тапшырсаңыз болот. Бул адам эмне? Экзамен тапшырса боло берет экен. Мына, кош келдиңиз, сиздин жашыңыз толук жетет, экзамен тапшырсаңыз болот. Экзамен тапшырса гана анан беребиз да праваны. Ал эми көзүндө проблемасы бар. True. Көрүү проблема барбы? True деген ооба, бар деген. Эми ушуну көрөлү. Жашы 19-да, жашы 18-ден жогорубу? 18-ге барабар же жогору? Ооба, жогору. Анда көрүү проблемасы барбы? Бул жерде true болуп калды. Көрүү проблемасы бар. Анда эмне дейбиз? Кош келдиңиз, сиздин жашыңыз толук жетет. Бирок тилекке каршы көзүңүздү докторго көрсөтүңүз, көз айнек алып келиңиз. Мына, сиздин жашыңыз жетет, бирок тилекке каршы көзүңүздү докторго көргөзүп, анан кайра келиңиз деп бул жака жаздык. Эмне болуп калды? Мына. Ошол достор, if стейтменттин ичине дагы башка ifтерди жазып кетсек болот. Мунун ичине дагы жазсак болобу? Болот. Бирок буларды дагы башка мындан оңоюраак кылып жазган түрлөрү бар. Аларды дагы буюрса өтөбүз. Бүгүнкүгө ушул темаларга практика кылып даярданып, буюрса кийинки сабактан элсифтен улантабыз.